биринчи күнүндө 16 команда беттешип, 8 команда кийинки турга жолдомо алган болчу. Бүгүн болсо ошол командалар жарым финалда беттешип, мыктылары финалда оюн көрсөтүштү. Мурас достук турниринин экинчи күнү аяктап, спорт федерациялар командасы жеңишке жетти. Алар жарым финалда коопсуздук командасы менен беттешип, 2-3 эсебинде утушка ээ болгон болчу. Ал эми финалдык оюнда президенттин командасы менен бет келишип, 3-4 эсебинде баш байкеге ээлик кылды. Ал эми президенттин командасы да мыктылыктарын көрсөттү. Ар бир беттешти мыкты деңгээлде өткөрүп, күчтүү делген атаандаштарын артта калтырып, финалга чыккан болчу. Биз үчүн өтө кыйын болду. Алар биздин командага караганда физически күчтүү эле. Оюн биз жакка болуп кетти. Мурас турниринин биринчи күнүндө тандалып алынган 8 команданын ичинен экинчи турга 4 команда финалга чыкты. Алар президенттин командасы, спорт федерациялар, коопсуздук жана достук. Президенттин командасы спорт федерациялар менен беттешсе, коопсуздук достук командасы менен ойноп 3-чү орунду камсыздады. Ал эми достук 4-чү орунду ээледи. Президенттин абдан жакшы демилгеси, өзү айтып кеткендей, бул жерде министрлер, ден соолук жамаатынан, билим жамаатынан жана сот жагынан баары биригип ушул жерден бири-бири менен таанышып, өз көйгөйлөрү болсо маселелер ушул жерден чечишип, орусча айтканда баягы биз галстукка дегендей болуп туруп, спортивный эме менен ушул жерден чечип алышат го деп ойлойм да. Көрүүчүлөр мыкты атаандаштыкта өткөн беттештерди кызыгуу менен карап, колдоо болуп турушту. Алардын арасында Россиядан бери келип, өз командаларын колдоп жаткандар да бар. Мындай турнирлер көп өткөрүлүп турса, келечек муундун футболго деген кызыгуулары артат эле дешет. Өтө сонун, кызыктуу. Бул жерде азыр мен акем да ойноп жатат. Ошон үчүн биз үчүн өтө кубанычта өтүп жатат. Екатеринбург шаарында турам. Ушул акем оюнун көргөнү келдим. Мен биринчи жолу келип атам. Аябай жакшы экен. Таза, ар ким өзүнүн даярдыктарына жараша ойноп атат да. Абдан жакшы үлгү бере алат. Ушу жаштар, могу жерде жаштар жүрөт. Уже мотивация болуп калат да аларга. Ошолор келечекте жаман-жуман иштерден алыс болуп, ушундай спорт менен занимать этсе, аябай эле Кыргызстанга жакшы болот деп ойлойм да. Мурас турнири 2 күнгө созулуп, жалпы 16 команда катышкан. Алар 4 топко бөлүнүп, А жана Б тайпасындагы командалар Газпром ден соолукту чыңдоо комплексинде ойношсо, С жана Д тайпасындагы командалардын беттеши Кожомкул атындагы спорт ортосунда өткөн болчу. Ал эми бүгүнкү финалдык таймаш Газпром ден соолукту чыңдоо борборунда жыйынтыкталды. Жалпы байге фонду 1 миллион сомду түздү. Белгилей кетсек, аталган турнир жылына 2 рет өткөрүлөт. Мелдештин максаты сергек жашоого үндөө болуп саналат. Алгачкы рет бул турнирге 6 команда катышса, экинчи турнирге 12 команда. Ал эми 3-чү турнирге болсо 16 команда катышты. Айсалкын Нурмат кызы, Үсөн Камчыбеков, 7 канал.